в Конституцию. Нурбек Токтакунов ким? Интернеттеги социалдык түйүндөрдүн бириндеги баракчасы аркылуу өзүн укук коргоочу катары көрсөтүүгө далаалат жасап жүргөн Нурбек Токтакунов укмуш сенсация таап алгансып, өткөн жылдагы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун штабы ашыкча акча короткон экен деген кыйкырык менен чогуу жасалма таблицаны илип чыкты. Ал таблицаны караган адам анын конкреттүү факты болуп бербей турганына ишенет. Себеби анда жөн гана айтылып көбүртүлгөн суммалар жазылып, эч кимдин коюлган колу да, мөөрү да жок. Андыктан андай таблицаны ар бир адам өзү каалагандай түзүп ала берсе боло турганын мектеп окуучусу деле түшүнөт. Экинчиден, бул жалган имишти таратып аткан адам Нурбек Токтакунов өзү ким? Анын наркотикага көз каранды адам экенин убагында Ашанын маалымат катчылары көп жазган. Ошол эле убакта 2010 жылдагы Юн коогалагынын башкы күнөөкөрү, уюштуруучуларынын бири болгон сепаратист Азимжан Аскаровдун адвокаты, демек Кыргызстан деген ыйык мекенибиздин мамлекеттүүлүгүнө шек келдирип, аны бөлүп жарууну көздөгөн эл душманын актаганга аракет кылып жүргөн бузуку. Я видела, как в учениях умирал мой брат, на шее огнестрельная рана, на теле 67 ножевых ранений. На теле была огнестрельная рана, и это подтверждается многими свидетелями, которые, к сожалению, очень боятся сказать об этом. У меня есть основания, информация о том, что на том месте был черный джип, в котором сидел как раз таки непосредственный либо исполнитель, либо организатор убийства Сулеймана. Сулейман, несмотря на то, что он находился в распоряжении кадров, но тем не менее пришел туда на опасное задание. Вот это создает очень много вопросов. Что? Кто? Мен ошо тергөө болуп атканда эле ошо пыткага да, незаконный задержанияга да арыздалгам, сотторго да бар материалдар. Среди двух машин тик. Үчүнчүдөн, ал Бишкек ТЭСти модернизациялоодогу ири коррупциянын башында турган деп айтылып аткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун да адвокаты болуп жүрөт. Демек Нурбек Токтакунов үчүн Кыргызстан деген мамлекеттин эч кандай кереги жок. Ага жакшы суммада төлөнүп бериле турган акча гана керек. Болбосо өз өлкөсүнүн бүтүндүгүн бузууга аракет жасаган сепаратист менен өз өлкөсүн тоногон коррупционерге адвокат болот беле. Токтакунов жарыялаган жалган таблицанын дал бүгүнкү күндө жарыкка чыгып атышына дагы ким кызыктар деген суроону койсок туура болот. Буга экс-ажо Алмазбек Атамбаевдин вазири Фарид Ниязов кызыктар. Себеби ал дагы убагында Вечерний Бишкек басма үйүнүн рейдерлик жол менен тартылып алынуусунун башында турган. Учурда УКМКнын тергөө абагында жаткан Икрам Илимьянов тергөө маалында ошол рейдерлик басып алууну толук сырын ачыкка чыгарып салышы мүмкүн экендигинен улам Фарид Ниязов да өзүнүн артын ойлонуп турат. Ошондон улам ал өз колу менен жасалма таблица түзүп туруп, аны өз элин сүйгөн Нурбек Токтакуновдун колуна карматып жатпайбы? Баарынан да негизгиси, бул жасалма таблицаны алар 24 ноябрда өтө турган курултайдын алдында таратып жатышат. Эмнеге? Себеби дал ушул маселени курултайда талкуулашсын деген ишарат менен. Демек алдыда өтө турган курултайдын максаты эмнеде экенин аңдай баштадыкпы? Кыязы анын каржылоосунда Аша мойнуна алса керек.